сабак. Улуулардан калган салт, урмат кыла билели, жолукканда ар кимге салам айта жүрөлү. Саламатсыңарбы, сүйүктүү 2 класстын окуучулары? Мекен таануу сабагына кош келиңиздер. Сабакка керектүү китебиңерди, дептериңерди, калем сабыңарды алып, теле сабакка көңүл бургула. Теле сабак. Балдар, жер биз үчүн бардык керектүү заттарды камсыз кылгандай. Курчап турган чөйрө деген эмне? Ойлонуп көргүлөчү. Ооба, биздин айлана чөйрөбүздөгү курчап турган бардык жандуу жана жансыз нерселер чөйрө деп аталат. Адам күнүмдүк турмушунда өзүн курчап турган чөйрө менен тыгыз байланышта болот. Аны силер жакшы билесиңер. Биздин айлана чөйрөбүз, балдар, силер көрүп тургандай кооз жана сулуу. Чөйрөбүз дайыма биз менен байланыштуу. Жаратылыштагы тиричилик так ушул силер көрүп тургандай бири-бирибизге керекпиз жана көз карандыбыз. Жаратылыш биз үчүн дем алууга аба, суу, жарык жана, балдар, жылуу күн, асмандагы айды, жылдыздарды, мукамдуу сайраган куштардын үнүн тартуулайт. Жаратылыш деп, балдар, биздин айлана чөйрөнү курчап турган табигаттын бардыгын айтабыз. Жаратылыш кандай болуп бөлүнөт? Эстеп көргүлөчү. Ооба, бизди курчап турган жаратылыш 2-ге бөлүнөт: жандуу жана жансыз болуп. Муну силер жакшы билесиңер. Бүгүн сабакта жансыз жана жандуу жаратылыш жазында. Жаз жаратылыштын жаңылануу мезгили. Жаз мезгилинин жаратылышка тийгизген таасири, жансыз жана жандуу жаратылыштын өзгөрүшү жөнүндө билимибизди өркүндөтөбүз. Сүрөттү карап ой жүгүртүп көргүлөчү, балдар. Жандуу организмдин көпчүлүгү кыймылдашат. Жандуу организмдер жашашат, тукумдап көбөйүшөт, өсөт, өзүнө окшогонду жаратат жана жок болот. Эми ой жүгүртүп көргүлөчү. Жансыздарчы? Жансыз жаратылыштагы нерселер жана заттар азыктанбайт, өспөйт, туулушпайт жана жаратпайт. Бирок, балдар, жаратылыштагы нерселер пайда болушат, өзгөрүшөт жана жок болот. Демек, балдар, жаратылыш кандай болуп бөлүндү? Эстегилечи. Ооба, эстедик. Жаратылыш жандуу жана жансыз болуп 2-ге бөлүнөрүн биз билебиз. Жандуу жана жансыз жаратылыштын негизги белгилери: балаты, көпөлөк, түлкү, акку, кыз, гүл жандуу жаратылыш. Дем алат, өсөт, көбөйөт, өрчүйт. Ай, жылдыз, күн, булут, таш жансыз жаратылыш. Дем албайт, өспөйт, көбөйбөйт, өрчүбөйт. Демек, жаратылыштагы жансыз нерселер күн жарыгын чачат, жамгыр болсо жерге жашын төгөт, таштар кулайт, суулар соолуп кургайт, кайра алар өсүп өнбөйт. Жандуу жаратылыш канаттуулар,
өсүмдүктөр, жаныбарлар, тирүү жандыктар. Алар тынымсыз өсүп, өнүп, көбөйүп, жаралып, өзүнө окшошту жаратып турат. Келгиле балдар, жандуу жана жансыз жаратылышты дагы бир жолу тереңдетип түшүнөлү. Күн, булут, асман, ай, жылдыздар, суулар жансыз жаратылышка кирет. Адамдар, жаныбарлар, өсүмдүктөр, канаттуулар жандуу жаратылыш болот. Бул жаратылыштар бири-бири менен тыгыз байланышта болуп турат. Балдар, бир жылда канча мезгил бар? Ооба, бир жылда 4 мезгил бар. Алар кыш, жаз, жай, күз мезгилдери. Ар бир мезгил өзүнүн өзгөчөлүгү менен сыйкырдуу. Карагылачы балдар, кайсыл мезгилде күн бийик тиет? Байкагылачы. Күн төбөдөн бийик тиип, күндүн шооласы жансыз, жандуу нерселерди жылытат. Ооба, силер көрүп тургандай күн бийик жана бизге нурун узак чачыратып тийгизген учур жаз, жай, күз мезгилине тиешелүү. Бул сүрөттөн күндүн узактыгын салыштыр. Кыш мезгили күндүн кыска тийгенин айгинелеп көрсөтүп турат. Кайсыл мезгилде күн узак, жарык тиерин байка. Кыш мезгилинде күн кыскарып, түн узун болот. Ал эми азырчы? Күн эрте чыгып, кеч батат. Байкадыңбы? Демек, балдар, күн жаратылышты ойготту. Азыр кайсыл мезгил? Ооба, азыр жаз мезгили. Жаратылыш ойгонду. Балдар, жаздын белгилери кайсылар? Ойлонуп көргүлөчү. Ойлондуңарбы? Азаматсыңар балдар. Биз күткөн жаз мезгили да келди. Күн кичине эле катуураак тийсе, салаңдап тоңгон муздар эрип, тамчылар шаңдуу үн чыгарып, жаз келе жатканын эске салат. Асман жаркырап, көк түскө бөлөнөт, кар эрип, булактар агып баштайт. Жаз кабарчылары. Жер бетинде кар эрип бүтө элек. Бирок бактын арасынан куштардын үнүн угула баштады. Бул кара чыйырчыктар. Мына эми жаз келди десе болот. Алар жаздын кабарчысы. Ошол эле маалда сууктан коркпой, ичиркенип, «Ой, мен кечигип калбайын?» деп байчежекей гүлүн ачат. Биз жакка жаз келди. Кар кете элек, чөп чыга элек, гүлдөр гүлдөй элек. Кышында күн тез батчу, эми болсо кеч батат. Демек, күн узарды. Жаздын келиши чоң кубаныч. Жаз келгенин кантип билдиң? Ойлончу. Күн асманда узагыраак болуп, жерге нурун көбүрөөк жибере баштады. Жаратылыштан кандай өзгөрүүлөрдү байкадың? Ооба, аба да, жер да жылыды. Күндүн нуру тиричиликтин бардыгын ойготту. Эмичи? Жаркырап жаз келди. Мына жандыктардын күткөн мезгили жаз. Силер жакшы билесиңер, жаз айы жаратылышты ойготуп, жандандырып, айлана чөйрөбүздү өзгөрттү. Жаратылыштын бул кайталанмасы мезгил алмашуу болот. Жаз мезгилинин белгилерин балдар жакшылап байкагылачы.
Ооба, эң сонун жаратылыш жап-жашыл, көңүлдү көтөрөт. Айланага көз чаптырып көрчү. Эмнелерди көрүп турасың? Албетте, эң сонун. Бул мезгилде айлана кооздукка бөлөнөт. Жаз жаратылышты ойготту, жандандырды. Эң таң калыштуусу жаратылыштагы өзгөрүүлөр көз алдыбызда жүрөт. Эмне үчүн жаз жаратылыштын жаңылануу мезгили? Ойлон, байкагыч бол. Туура, жаздын келиши жер жарылып, чөп чыгып, бүчүр байлап, назик жалбырактар пайда болот. Бардык жерде жашоо кыймылы байкалат. Жаз мезгилинде кайсыл майрамдар майрамдалат? Эстегилечи, жаз кубанычты, сүйүнүчтү тартуулайт. Жаз айы майрамдарга бай айы. Жаз жаратылыш майрамы, гүл ачылат. Жаз демине багынып, апалардын майрамы келет. 21 мартта күн узарып, күн менен түн теңелип, Нооруз майрамы майрамдалат. Нооруз жаңы күн деген сөз. Өсүмдүктөр өнүп чыкты. Кыш мезгилинде табият эс алат. Табияттын мындай кыймылсыз мезгилин жаз мезгили балдар ойготту. Кар эрий баштагандыктан топурак нымга бай. Күндүн нуру жерди жылытып, топурактын тоңун жибитти. Өсүмдүк жандуу организм болгондуктан тирикчилик багыты пайда болуп сыртка чыкты. Тамыр уруктун түйүлдүгүнөн өсүп чыкты. Ар бир өсүмдүк дем алат, өсөт, өрчүйт, уруктайт, көбөйөт. Өсүмдүктүн өсүшүндөгү шарттар топурак, аба, күндүн нуру, суу керек. Демек, жандуу, жансыз жаратылыш өз ара байланышта болгондуктан тиричилик уланат. Балдар, өсүмдүктү уруктан жана сабактан өндүрүүгө болот. Жерди күрөк менен казып, турмоо менен тырмап, текшилеп жашылчалардын уругун себебиз. Уруктан өсүмдүк өнүп чыгат. Дагы бир аздан кийин жалбырак чыгат. Сабагы узарып, гүлү пайда болот. Гүлдөн мөмө өсөт. Өсүмдүктөр ойгонду. Бадалдарды, бак-дарактардын бүчүрлөрү жыбырап ачылып келе жатат. Бүчүрдөн жалбырак өсүп, аз күндөн кийин бак-дарактар жашыл кийинет. Ал эми балдар, кичинекей жандыктардын жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болду экен? Келгиле, чогуу байкайлы. Бак-дарактарга катылган курт-кумурскалар жанданат. Жаратылышта ар кандай жандыктар, курт-кумурскалар, чымын-чиркейлер кезигишет. Алардын арасында чоңу да, кичинекейи да болот. Курт-кумурскалардын көпчүлүгү чөп-чар жейт. Кээ бирлери майда жандыктарга кол салат. Алардын кээ бирин жакшы көрөбүз, кээ биринен коркобуз, кээ бирлерин суктанып карайбыз. Көпөлөк абдан кооз. Эң кызыгы, көпөлөк душмандан коргонуу үчүн жумурткаларын өзүнө түспөлдөш өсүмдүктөргө, жалбырактарга ташташат. Жазында алардан кайра курттар пайда болот. Көпөлөк жумурткасын
жалбырактын астына таштайт. Көпөлөк курту ошол жалбырак менен азыктанып чоңойот. Курттан курчакча пайда болот. Курчакча жетилип, көпөлөк жаралат. Көпөлөктөрдүн эң негизги максаты тукум улоо. Көпөлөктөр гүлдөргө конот. Дагы гүлдөргө эмнелер конот? Туура айтасыңар. Ары. Таттуу балды ары кантип жасайт деп ойлойсуң? Сен арыны көп эле көргөн болушуң керек. Мүмкүн сени чагып алгандыр. Арынын ачуусу жаман. Бирок балы кандай гана таттуу. Таттуу балды ары кантип жасайт деп ойлойсуң? Мына ошол ары гүлдөн гүлгө конуп, шире соруп, бал чогултат. Арынын уюгун көргөнсүңбү? Арынын уюгу бал челектин ичинде болот. Ары балды уюкка толтурат. Уюкта эне ары жана бала ары бар. Бал жыйнап, учуп жүргөндөр жумушчу арылар. Ары балды эмне үчүн жыйнайт деп ойлойсуңар балдар? Бал арынын кышкы азыгы. Арылар кышында укташат. Жаз, жай бою гүлдөн гүлгө конуп, бал чогултат. Ары Мая деген мультфильмди көргөнсүңбү? Балдар, силер ары жөнүндө билгиңер келсе, Ары Мая деген мультфильмди көрсөңөр, арылардын кызыктуу жашоосуна күбө болосуңар. Өсүмдүктөр чаңдашпаса, гүлдөрү урук, мөмө байлабайт. Алар гүлдөн гүлгө конуп, чаңчаларды ташып, чаңдаштырат. Адамдар арыларды колго үйрөтүп, өстүрүп, анын балын чогултуп, керегини жаратышат. Балда адамга өтө керектүү А провитаминдери боло тургандыгын илимпоздор аныкташкан. Ошентип, ар бир жаратылыштагы жандуу, жансыздар бири-бирине көз каранды же бирибизге керектүү экенибизди унутпашыбыз керек. Анда эмесе балдар, өтүлгөн тема канчалык эсиңерде калганын чогуу байкап көрөлүчү. Кайталоо үчүн суроолор. Суроолорго ойлонуп, жооп издегиле. Кана эмесе балдар, даярсыңарбы? Жаратылыш канчага бөлүнөт? Ойлондуңарбы? Ооба, жаратылыш жандуу жана жансыз болуп экиге бөлүнөт. Жазда чыккан эң алгачкы гүлдү атачы. Таптыңбы? Туура, байчечекей. Өсүмдүктөр эмнеси менен көбөйөт? Ойлон. Ойлондуңбу? Ооба балдар. Өсүмдүктөр уругу жана сабагы менен көбөйөт. Келген куштардан биринчилерден болуп кайсы канаттуу келет эле? Туура айтасыңар, кара чырчыктар келет. Азаматсыңар. Арылар кандай кызмат аткарат? Балдар, арылар бал чогулткандан башка өсүмдүктөрдү чаңдаштырат. Эгер өсүмдүктөр чаңдашпаса, мөмө байлабайт экенин билдик. Эң жакшы, азаматсыңар. Бардык өсүмдүктөр, бардык жаныбарлар жазда жанданышат. Чексиз талаалар, тоолор күндөн күнгө кулпунуп, канаттуулардын шаңдуу үнү угулуп, жаратылышты жаз мезгили ойготту. Демек балдар, жаз жаратылыштын жаңылануу мезгили экенин дагы бир жолу эстеп билип алдык. Эле сабак.
бүгүнкү сабактан алган билимиңерди улантып, өз алдыңарча изденип, балдар энциклопедиясынан окугула. Бизди курчап турган чөйрөбүз жаратылышты сүйүп, коргоп, аяр мамиледе болгула. Жаратылыш жан досуңар экенин унутпагыла. Анда эмесе балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Силер менен коштошом, саламатта болгула.